7-август 2021 ысык көл областында Чырпыкта айылына 2 күндүк семинарга келгенбиз. Азыр семинардын катышуучусу Гүлайым эже өзүнүн ой пикирин, батасын берип айтайын деп турган кези. Эже баштай бериңиз. Каалоо тилегиңизди айта бериңиз. Ушул келген семинарыбыз куттуу баяндуу болсун. Эл журтубуз жерге жегибиз менен аман эсен бололу. Энени ыйык делет турбайбы? Эне куту, эне ыйыгы биз үчүн абдан зор бакыт. Бул энени барктап, энени даңктаган бул кыргыз элинин илгертен келаткан үрп адаты, каада салты, эненин балага болгон сүйүүсү, эненин эл журтта болгон сүйүүсү, эненин деги эле кандай айтсак да жарашкан эне ыйык баарынан эне биздин тирегибиз. Анан эми ошол 2 күндүк семинарда биз жакшы адамдар менен жолуктук, жакшы апалар менен жолуктук. Ошолордун ой мүдөөсүн, ошолордун жасаган иштерин, ошолордун кылган элге кылган мамилесин, ушундай бир кыргыздын ырым-жырымы, үрп адаты бизге ушунчалык эргүү жаратты десем да болот. Эмне дейин, эл журтубуз аман болуп, ушул касиеттүү ысык көлдүн жээгинде ушунчалык бир нур энеден дейбизби, жер энеден дейбизби, көл атабыз ушунчалык бизге, демибизге, дем күчүбүзгө күч кошту десем жаңылышпайм. Эл журтум аман болсун, жерге жээгибиз менен, бала бакырабыз менен, ошол келген өкмөт башчыбыз баягы элин башкарган эмес, элин баккан таза инсандардан болсун деп тилейм. Баарыңарга ыйман ынтымак, бакубат жашоо тилейм. Рахмат, ушул семинарды өткөргөн Гүлжан эжеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай жакшы семинарды өткөрүп, бул жерден жакшы энергия алып, касиеттүү ысык көлгө келип, абасынан кере жутуп дегендей, биз абдан ушул жерден көп жакшы энергия алдык. Кече болсо Манас айтылып, көл жээгинде Манаста уктук. Кечинде семинар болду. Бүгүн дагы семинардын 2 күнү. Баарыңыздарга апа, сизге дагы ден соолук, ушинтип сиздин берген баталарыңыз кыргыз элине, бүтүн дүйнө жүзүндө жашаган адамдарга нурун берип, энелердин тилектери орундалып, Алла Таалам баарыбызды колдосун. Ушул апаттардан жакшы чыгып кетели. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Азыр мен кайсы тема боюнча